Бүгүнкү күндө Кыргызстанда пластикалык хирургия өнүгүү жолунда. Бишкектеги көрүнүктүү жеке клиниканын хирургдарынын айтымында, аларга жылына жок дегенде 800дөн ашуун айымдар келип операция жасатып кетишет. Алардын 50% жаш кыздар болсо, калганын улуу мундагы айымдар жана эркек балдар түзөт. Азия түз бөлүндөгү кыргызстандык кыз-келиндер арасында пластикалык операциялардын ичинен көздөрүнө сурма жасатуу кенен жайылган. Бул операцияны блефаропластика же европалык сурма деп атап коюшат. Пластикалык операция жасоочу клиникалар билдиргендей, кайрылгандардын дээрлик көбү 18ден 30 жаштагы кыз-келиндер. Алардын арасында айжан да бар. Каарманыбыз учурда пластикалык операция жасатуунун алдында турат. Ал көзүн жасаткандан кийин жашоосунда бир топ өзгөрүүлөр болот деп ишенет. Саламатсыңарбы? Менин атым Айжан, мен 25 жаштамын. Мен көзүмдү чоңойтоюн деп пластический операция жасайын деп атам. Негизи бул мен көп мектепти бүткөндөн бери бул мен мечтам да, кыялым. Көзүмдү чоңойтуп, башында ата-энем каршы болуп койгон. Болбойт депчи, анан макул деп, анан мен азыр ошого акча чогултуп атам. Мен Бишкектеги торговый центрлардын бирөөсүндө сатуучу болуп иштейм. Атайын ошо көзүмдү операция жасатайын деп акча чогултуп, акчамды экономдоп жатам. Буюрса акчам чогулуп калды. Мен ошо Бишкекте канча пластикалык эме жасаган, операция жасаган клиникалар болсо, Инстаграмдан карап, ошолордун баарын бааларын салыштырып, өзүмө туура келген ыңгайлуу клиника таптым. Мен жазаткандын себеби, мен операциядан кийин көзүм чоң болуп, сурмам көрүнүп, өзүмдү мындай уверенная сезип, мындай жакшынакай болуп калам го деп ойлоп атам да. Операциядан кийин ата-энем макул болот дейм, жазаткандан кийин эмне кылышмак эле деп ойлоп атам. Дүйнөдө пластикалык хирургия боюнча Түштүк Корея биринчи орунда турат. Бул өлкөдө ар бир 5-чи аял жок дегенде бир жолу хирургдардан бычагынан өткөнү айтылып келет. Адамдардын көздөрү бүттүгүрөөк келген Азия өлкөлөрүндө сурма койдуруу популярдуу болсо, АКШда көкүрөк безин чоңойтуу сыяктуу операциялар көп жасалат. Бул өңдүү өлкөлөрдө пластикалык операция көнүмүш адат катары эсептелип, ал тургай бул көрүнүш коомчулукта социалдык статустун белгиси катары каралган учурлар бар. Бишкекте пластикалык хирургия борборлорунун биринде иштеген эстетикалык хирург Искен Качкынбаев өлкөдө пластикалык операцияга кайрылгандардын саны көбөйгөндүгүн айтат. Эстетикалык хирургия бүт денеге жасалат. Ошондуктан бул деген бир топ татаал жумуш. Хирургия мисалы общий хирургдар кээ биркилер өттү гана алып жүрсө, кээ биркилер ашказанды жасса, биз деген төбөдөн баштап таманга чейин түшөбүз. Ошондуктан эстетикалык хирург дегендер баардык тармактарын билиш керек хирургиянын. Көздүн тегереги, мурун болобу, кулак, ооздун тегереги, бетти тарттырмай, төш безди чоңойтмой, ичтеги ашыкча май, ашыкча терини алдырмай, жан баш чоңойтмой, анан буттун кыйшыгын жоюп, силикон салып, чыканакты чоңойтмой, ошондой көп неме хирургия бар да биздечи, түрлөрү. Анан эстетикалык хирург деген киши ошолордун баардыгын билиш керек да, жасап жүрүш керек. Сурма жасатуу бизде Кыргызстанда мындай аябай популярдуу операция болуп атат. Сурма жасаган 30 мүнөттө эле адамдын жашоосун өзгөртүшү ыктымал. Бая жүлжүк көз деген жалаң эле кооз эмес деп айтпайбыз. Эмне үчүн дегенде азиаттар көп дүйнө жүзүндө. Анын баарынын эле көздөрү сулуу деп айтса болот. Бирок макияж салганга, кирпигин көрсөткөнгө, ошого бир аз ыңгайлуу эмес болуп атат. Анан ошол операция азыр мындай дүйнө жүзүндө эң биринчи саны боюнча болуп чыкты. Бизден тышкары Кытай, Узбекистан, Корея, Япония бүт эле жерде ушундай жүлжүк көздөр бар да. Ошолор ошо жүлжүк көзүн мындай бир аз бакырайтып жасайын деген ой менен келишет, жасатышат да. Пластикалык операцияны жасатуудан мурун бардык анализдерди тапшырып, текшерүүдөн өткөндөн соң киришүүгө болот. Эскерте кетчү жагдай кант диабети, тери, көз, жүрөк кан тамыр оорулары жана психикалык жактан жабыркагандарга жасатканга болбойт. Аталган клиникага да туура эмес операция жасап салышты, же болбосо жакпай калды деген нааразы болгон кайрылгандар дагы жок эмес. Бүт эле медицинада бар. Эстетикалык хирургия ошонун саны бир топ чоңураак.
аны осложнение дебейт. Аны болсо баягы туура эмес тандалган пациент деп ойлосо болот. Ошондуктан операция жасатаарга чейин анын баарын тактап, ченеп, көрсөтүп, сүрөткө тартып, анан проект жасап, ошол проект жага турган болсо, анан жасатып, анан ошо реабилитациясын көздү жасаткандан кийин 3 айдын арасында кыйшык болобу, шишик болобу, ага ошо адам макул болуш керек. 3 айдан кийин результатын көрөбүз деп. 3 айдын арасында баардык ордуна келип түздөлүп, оңолуп жарашып калат. 3 айдын арасында дагы андан тышкары көнөт адам. Өзүнүн жаңы мындай сырткы турпатына да, келбетине. Көзүң жүлжүк, кулагың делдек, оозуң кыйшык деген сөздөрдү тамашага салып дагы балага айтпаш керек. Анткени адистердин айтымында мындай кемчиликти чымчыган сөздөр жаш баланын психологиясына бузуп, өзүнө болгон ишенимин төмөндөшүнө шарт түзөт. Жана бул нерсе жүрөгүндө калып, ал өзүнүн келбетине канааттанбай калат. Натыйжада пластикалык операция жасатууга түртүшү мүмкүн. Психологко эмне үчүн кайрылыш керек? Себебинде психолог биринчиден ошол кыз, көбүнчө кыздар барып атышпайбы? Ошол кыз психологиялык жактан өзгөргөн кебитесине даярбы, канчалык даяр, ошону кабыл ала алабы, ошол жагы бар. Экинчиден, баягы ошол адам кайсы жерде окуйт же болбосо кайсы жерде иштейт, ошол ээлеген ордуна жараша дагы имидж ошого дал келип туруш керек. Демек, эгерде максаттуу сырткы келбетин өзгөрткүсү келгендер психологко бара турган болсо, баардыгын эске алуу менен анан кандай формада ага туура келет баардыгын айтмак да. Бул жерде имидж дегенде бир эле баягы бет жүз эмес, толугу менен анын ичине кийим да кирет, жүрүм турум да кирет, баардыгы. Эми эгерде баардыгы шылдыңдай бере турган болсо, ошого барганга мажбур болуп да, бирок экинчи жагын баягы ата энеси дагы басым көрсөтүп, баягы шылдыңдагандай сүйлөшүп койгондуктан баягы ошого көбүрөөк көңүл бура берет да, анан кийин чоңойгондо сөз өзгөрткүсү келет. Кыргызстандын калкынын көп бөлүгүн мусулмандар түзгөндүктөн адамдардын дене түзүлүшүн өзгөртүүгө шарият кандай караарын дин өкүлдөрүнөн сурап көрдүк. Бисмиллахиррахманиррахим. Пластикалык операцияны эки багытта карасак болот, же экиге бөлсөк болот. Бул биринчи жагы, бул уруксат берилген жагы бар. Мисалы үчүн тубаса төрөлгөндө майып болуп төрөлүшү мүмкүн, же болбосо бир автокырсык, же болбосо өрт кырсыгына дуушар болуп, ошондо бир бетинде, денесинде бир тактар пайда болот. Ошолорду оңдоо түзө иретинде жасаса болот. Ал эми Кудай талап берген табигый көз бар, мурун бар, дене мүчөлүш бар, дене мүчөлөрү бар. Ошолорду дагы да бир жакшыртам, дагы да бир сонун келбетти берем, дагы да бир башыкча мындай жакшылайм деген негизде кыла турган болсо, бул шариятта уруксат берилбейт да бул динде. Кыргызстанда пластикалык хирургиянын дээрлик бардык түрлөрү жасалат. Мындай операция өтө кылдааттык жана жаңы технологияларды талап кылат. Бишкектеги пластикалык хирургия борборлору өз жабдуулары дүйнөлүк стандартка жооп берет деп ишендиришти. Буга карабастан адистер жакшы натыйжаны эч бир хирургия 100% кепилдик бере албайт дешет. Ошол эле учурда табияттан келген сулуулукка шек келтирүү жүйөлүүбү деп суроо салгандар да жок эмес.